Үстүбүздөгү жылдын 7 мартында резиденцияда чоң жиналыш болгон. Ошолордо акселерация, өкмөттүк акселерация программасы түзүлгөн. Ошолордун эң биринчи башкы темабыз биздики возобновляемая энергетика деп орусчасы, кыргызчасы энергиянын кайра жаралуу булактарын өркүндөтүүгө жана тезирээк ишке ашып кетүү үчүн 100 күндүк программа бекитилген 7 мартта. Анын ичинде бизде багы 4 проблеманы аныктап чыкканбыз. Биринчи проблема бул интеграция базы данных дейт. Бардык мамлекеттик гос органдарынын ичиндеги карталарын, схемаларын бирдиктүү базага бириктирүү менен энергетика министрлигине же болбосо Жашыл энергетика фондуна өткөзүп берүү боюнча министерство цифровизация менен биргеликте иш алып баруу. Экинчиси бул биздин мыйзамдарга, подзаконный актыларга кандай өзгөртүүлөрдү киргизебиз, кайсыл жактан ошол биздин ишкерлер кыйналып атат жана ошону тез жүрүп кетиш үчүн энергиянын кайра жаралуу булагы кандай сунуштар болот. Үчүнчүсү Жашыл энергетика фондун күчтөнтүү боюнча. Төртүнчүсү болсо ошол Бишкек шаары, как пилотный проект сыяктуу, Бишкек шаарынын ичинде Бишкек шаарынын муниципалдуу жана мамлекеттик органдарынын чатырчаларына кичи күн станцияларын орнотууну тездетүү ишин баштоо боюнча төртүнчү биздин проблемабыз болчу да. Ошол бүгүнкү биздин жолугуп аткан жиналыш баардык мамлекеттик органдар катышты. Бул жакта Айыл чарба министрлиги дагы, архитектура, Минкультура болгон мамлекеттик органдар катышып, ошол мини станцияларды орнотууда кандай жеңилдиктерди кылсак болот, кантип баттан ошону ишке ашыруу үчүн кандай иш алып барабыз, ошону бүгүн талкууладык дагы. Иш жүзүндө кандай иштейт, ошону көрсөттүк. Ошол мамлекеттик техникалык университеттин базасында орнотулган. Бул жалгыз эле өзүн-өзү энергия менен камсыз кылбастан ашыкча электроэнергияны улуттук тармакка сатканда дагы кандай механизмдер иштейт. Ошону коюп атканда кандай руксат кагаздары керек. Мисалы үчүн ошол Госстройдон АГЗ, АТЗ, госэкспертизадан өтөт. Бүгүнкү комиссия министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров Акылбек Үсөнбековичтин астында түзүлгөн комиссия. Биздин 100 күндүк полномочиябыз бар. Ошол 7 мартта старт алган. 7 июнга чейин жумуштарыбызды жасап атканыбызды, промежуточный отчетторду берип атабыз. 7 июнда ошол 100 күндүк кандай результатка жеттик, 4 челлендж коюп отук белек, 4 проблеманы. Ошол канча пайызда аткарылды, ошол боюнча генералдык отчет дагы ошол резиденцияда берилет да.